Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү балдарым. Бүгүнкү биздин сабагыбыз көркөм адабият сабагы. Түлкү менен кумурска жомогун окуп берейин. Кана эмесе баарыбыз кунт коюп, жомок дүйнөсүнө барабыз. Илгери өткөн заманда түлкү менен кумурска шерик болуп буудай айдашты. Митайым түлкү башым ооруйт, кымыз ичип келбесем болбойт деп күндө жайлоого кетип калат. Кумурска жалгыз өзү буудайды сугарып, оруп, жыйып, кырманга бастырды. Бир күнү түлкү үйүлгөн кызыл буудайды көрүп ою бузулат. Бүт алгысы келет. Кумурска муну бөлүп убара болбойлу. Кел андан көрө жарышып, кимибиз биринчи оозуп чыксак буудайды бүт алалы. Артта калганыбыз куру калат деп сөз узатат. Кумурска куу түлкүнүн оюн түшүнүп макул болот. Жарышчу жерге барып экөө катар турду. Түлкү кеттик деди да кулагын жапырган бойдон жөнөдү. Кумурска болсо түлкүнүн куйругуна чап жармашты. Түлкү кырмандын чекесине келет да кумурска кайда келе жатат деп артын жалт карап алды да андан соң силкингенде кумурска ыргып барып кырмандын үстүнө отуруп калат. Ой, сен мынча элең дейсиң деп үйүлгөн кызыл буудайдын үстүнөн үн чыгат. Түлкү чочуп кетип, сен качан келдиң эле дейт. Кумурска, менин келгеним качан? Сен келгиче ээригип, эс алып да алдым. Түлкү айласы жок, же тапкан пайдасы жок жолго түштү. Кумурска өз эмгегине ээ болуп, буудайын кампасына ташып, жыргап, токчулукта жашап калды балдар. Балдар, силерге жомок жактыбы? Анда эмесе мен силерге суроо узатайын. Түлкү кандай каарман экен? Кумурска кантип өз эмгегине ээ болду? Балдар, силерге кайсыл каарман жакты? Мен силерден кайтарым байланыш күтөм. Саламатта калгыла балдар.